Конституция боюнча азыркы 28 ноябрга дайындалган шайлоолордо 90 жогорку кеңештин депутаты шайланат. Анан ошол шайлоо тартибин конституциялык мыйзам менен биздин депутаттар белгилеп беришти. Бул аралаш система. 36 депутат бир мандат округдарда шайланат, ал эми 54 депутат ушул ачык тизмелер менен пропорционалдык тутум аркылуу шайланат. Анан бул жерде өзүнүн артыкчылыктары дагы бар, кемчиликтери дагы бар, бирок эң негизги артыкчылык бул ушул коомчулуктун жарандарынын талабынан бул системага киргизилген. Бул жарандарыбыз, шайлоочуларыбыз конкреттүү бир өзү ушул татыктуу деген талапкерди тандоого абдан чоң мүмкүнчүлүктөрдү ушул аралаш система берет. 36 депутаттар жана бир мандат округдар боюнча ар бир конкреттүү талапкер шайланат. Ал эми пропорционалдык системада шайлоочулар партияга дагы добуш берет. Ошондой эле ар бир партиянын тизмесинде бир талапкерди дагы тандайт. Бул мен ойлойм эң негизги чоң артыкчылык ушул аралаш системанын деп. Шайлоо процессинде азыр талапкерлерди көрсөтүү этабы болуп атат. Талапкерлерди көрсөтүү башталган. Ушу шайлоо дайындалгандан баштап партиялар өздөрүнүн ушул шайлоого катышуу ниети жөнүндө билдирүүлөрдү бизге берди. 75 партия ушундай билдирүү берген Борбордук шайлоо комиссиясына. Бүгүнкү күнү алардын ичинен айрым партиялар чыгып кетип атат. Ушул фонддорун түзгөн жок же болбосо ушул каттуу документтери бир туура эмес болуп. Бирок ушул каттоо мезгилине чейин мен ойлойм дагы бир нече партиялар же биригип, же башка себептерден чыгат бул тизмеден. Ошондой эле биз бир мандат округдардын чек араларын жана схемаларын аныктап чечим чыгардык. Ошол схема жарыялангандан кийин бир мандат округдар боюнча дагы талапкерлер өздөрүнүн билдирүүлөрүн берип башташты. Бул этап 13 октябрда ошол күндү кошуу менен ошондой мөөнөттө жүргүзүлөт. 18 октябрга чейин бардык талапкерлер жана саясий партиялар өздөрүнүн документтерин тапшырыш керек. 10 күнүн ичинде биздин түндүк жана маалыматтарды алмашуу система аркылуу бардык берилген талапкерлер жөнүндө маалыматтар текшерилип, анан каттоо жүргүзүлөт. Ошо 29 октябрдан баштап ушул шайлоо процессинин эң мындай активдүү этабы болот, бул үгүт этабы. Ооба, мыйзам боюнча округдар ошол шайлоочулардын санын тең мындай көлөмүндө бөлүнүш керек болчу. Ошол принцип сакталган, бул негизги принцип. Ошондой эле чектешкен аймактар бир округга, чектешпеген аймактар бир округга бириктирилбейт. Бул принциптердин баары сакталган. Ошол биздин схемаларда атайын карта түзүлдү. Ошол жерден карасаңыздар болот. Ал жерде бардык округдарда ушул чектелген аймактар гана бириктирилген. Алай менен Карагулча чектешпей атпайбы, ортосунда тоо турат, тоодон ашып өтө албайт. Жолду берки райондор аркылуу барып атышпайбы, чектешпей атпайбы. Географиялык территория. Бул жерде жолдор эмес, географиялык территориялар болуш керек да. Географиялык эки жакта экөө бири менен байланыша албайбы? Нет, там по карте все нормально. Посмотрите. Эми БШКнын астында ушу көп жумушчу топтор түзүлгөн. Ушу арыздар боюнча жумуштуу топтун курамына мен өзүм киргем, жана ушу Борбор шайлоо комиссиясынын дагы 3 мүчөсү кирген. Бул Анар Сартбаевна Дубанбаева, Нурлан Кочекевич жана Жылкыбаев Озорбек Азиевич. Жана башка юрист адистер бар. Ал топто ошо шайлоо процесси башталгандан бери ошо эки отурум болуп, ошо биздин жумушка даярбыз да. Ооба, кечээки отурумда мына чет мамлекеттеги дагы 9 дагы участок ачылды. Ошондо мурда
48 болсо, азыр болсо 57 болду. Жалпы ошо уюштуруу боюнча мурда Бишкек аймактык шайлоо комиссиянын үстүнө ошо иш-чара көргөнгө ошо уюштуруу боюнча бардык чаралардын баарын аймактык шайлоо комиссия көрчү. Эми кечээки отурумда ошо Свердлов районундагы окружной комиссиянын үстүнө жүктөлдү бул. Азыркы убакта мынакей бизде борбор шайлоо комиссиянын жумушу болсо, системасы болсо 3 уровеньдик. Бул борбор шайлоо комиссия, окружной комиссия жана участкалык комиссия. Аймактык шайлоо комиссиялар бул шайлоодо иштешпейт. Эгер чет мамлекеттерде жайгашкан шайлоо тилкелеринен даталар түшүп калса, кандай негизде калат? Баары процедуранын баары жазылган. Ошо процедуранын баарын негизинде ошо борбор шайлоо комиссиясынын сайтынабы же почтасына түшсө, ошонун баары ошол 3 күндүн ичинде ошо арыздардын баары каралып чыгат. Шайлоо округтарынын бөлүнүшү боюнча да азыр ар түрдүү ача пикирлер айтып атат да, сиздердин көз карашыңыздар кандай? Бул туура эмес болуп калдыбы? Көпчүлүк талапкерлер, мисалы талапкерлер, негизи эле жана эмелер, жарандар бир округ менен экинчи округду кээ бир мындай бири-бирине жакын эмес округтарды бириктирип коюп туруп атат да айылдарды. Эми округтар боюнча атайын жумушчу топ түзүлгөн болчу. Ал болсо мынакей ошо межбет комиссия түзүлүп, ошо жергиликтүү бийликтердин өкүлдөрү, мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнүн баары киришкен болчу. Бул баары талкуулоп, эми негизине алынганда бул географиялык түзүлүшү болчу, анан кийин ошо райондордун чектелиши болчу да. Эми негизине алганда бул ошо 100 000 шайлоочу бир мандаттык округга кирген да. Бирок люфт бар болчу, ошо 20 000 минус, 20 000 плюс мененчи. Ошол себептен кээ бир райондордо мисалы 50 000 шайлоочу болуп калды, кээ бир райондордо 100 000ден ашык болуп калды. Ошол себептен кээ бир райондорду бириктирип, кээ бир райондор бөлүнүп кетти. Кээ бир райондор бири-бирине жакын эмес деп ошондой нааразычылык болуп атат да. Буну кандай кайра жолго саласыздарбы же ошондой? Эми кечээки отурумда мына бир аз ошо 2 округга ошо өзгөртүүлөр киришти. Ошо азыркы күнгө ушундай нааразычылык болуп арыздар түшө элек. Арыздар түшүп ошо түшүп калса карап чыгабыз. Кайсы округдар? Ош областында 2 округ өзгөрдү. Бүгүнкү талкууга жаңы мыйзам боюнча жаңы өзгөртүү киргизилгенден бери шайлоо дайындалды. Ошого карата абдан көп өзгөчөлөр болгонунан бүгүнкү ушул коомдук талкууну жаратып атабыз. Жаңы мыйзамда абдан мындай маанилүү нормалар көп болуп атат да. Биринчиден, азыркы системада, аралаш системада жалаң эле саясий партиялар эмес, жеке биздин жарандарыбыз шайлоого аттанышат. Ошондон баштап бул мындай ар бир субъектке ар бир мындай татаал эрежелер мыйзам боюнча жана ушул процесстер боюнча шайлоо процессине коюлган. Эгерде ар бир процессте ушул эмелер аткарылбаса, демек мыйзам ушуга жол берет да, жалаң эле талапкерлер эмес, саясий партияларды ошол шайлоодон жокко чыгарганга. Ошондуктан азыр бүт эрежелер менен таанышып, мисалы үчүн шайлоодо талапкерлер кантип азыр бүт шайлоочуларды бир участкадан бир участкага алып барып, анан кийин кыйнап, ушинтип биздин шайлоочуларга мындай кандай десем, мындай мажбурлап, одоно мыйзам бузуунун процессине дагы мындай вовлекать этет да. Ошон үчүн болбос үчүн азыр биз эмне деп атабыз? Мына шайлоочуларды кыйнабагыла, анткени 3 айда уже булар тизмеге кирип калышты. Жеке мандаттуу системадан бир участкага кетип калса, уже шайлоочулардын эмеси жок болуп калат да.
мындай мүмкүнчүлүгү жок шайлоого катышканга. Тизмеден мисалы үчүн бир участоктон азыр 30 августта уже бүткөн болчу да эмеси, кандай мөөнөтү жылышка. Ошондо саясий партиялар аны билбей, мүмкүн азыр сондордо аябай көп мындай жылыш болуп атат да. Бул туура эмес, анткени шайлоочулар тизмеге түшө албай калат. Ошон үчүн мына талапкерлерге дагы чакырыкты айтып кетет элем, кыйнабагыла элдерди, анткени булар түшүнбөй эле баягы добуш сатып алуу менен административдик ресурска таандуу болуп калып, бекер эмеде добуштарды жоготуп коюшат. Бул ошону бир эң негизги эмени айта кетет элем да. Өзгөртө албайт, анткени мисалы үчүн өзгөртсө дагы, саясий партияларга өзгөртүп калса дагы, ошол одномандатныйда добуштары жок болуп калат, уже булар чыгып кетет бул тизмеден. 3 айдын ичинде тизмеде турган ошол жергиликтүү ошол жааматтын тургуну болуш керек да. Бул биринчи. Экинчи, мына ар бир процессте, ар бир этапта үгүт компания туура эмес болсо, баягы каттоо системасын туура эмес болсо, ушулардын процессинде жалаң талапкерлердин тизмесинен адамдарды жокко чыгарышы мүмкүн бар. Андан тышкары мына саясий партияларды ар бир этапта мыйзам жол берет ушундай жокко чыгарганга. Демек, саясий партиялар өздөрүнүн мүмкүнчүлүгүн жоготуп коюшат. Андан тышкары мына азыр бүт саясий партиялар абдан көп болуп атат. 70 канча партиялар, 76 өзүнүн мындай эмесин көрсөтүлдү да. Бирок босого абдан бийик болот. Эгерде бүт шайлоочулар келип катыша турган болсо, 5% босого бул 7% мындай санына келип калышы мүмкүн да. Демек, ошончо партиялар жөн эле чачырандуу болуп калат. Ошол болбос үчүн чакырып кетет элем саясий партияларга бириккенге, анткени бириккенде бир союз менен барганда булар мындай абдан көп мындай мүмкүнчүлүгүн алып калышат да. Андан тышкары мына бир партиянын лидери, экинчи партия лидерлери өз бири-бирине мындай баш ийбей, анан кийин менин алкабымда барасыңар, менин желегимдин аркасынан барасыңар дегендей ошол болбос үчүн мен оюмча лидерлерге дагы кайрылып кетет элем. Азыркы убакта шайлоочу чечет кайсы талапкерди тандаган. Ошондуктан ушундай мүмкүнчүлүк бергиле дагы. Андан тышкары ушул мындай кошулуп бир тандемде барсаңар мүмкүнчүлүгүңүздөр көп болот. Жанагы округтарды бөлүштүрүү маселеси да аябай курч болуп атат да, сиздердин независимый айтсаңыз. Округтар боюнча мыйзамда көрсөтүлгөн негизги мындай талабы округту бөлүшкөнгө. Мисалы үчүн, эгерде 36 округ болсо, демек ар бир район наразычылыгын өзүн көрсөтүп калат да. Биздин районду бияка бөлүш керек эле, анан кийин жеке бизге округга бир мандат бериш керек эле деп. Ушундай талаптар көп болуп атат. Бирок баарын тең мындай камсыздана тургандай болсо, анда 36 эмес, 50 канча 54 округ болуп калыш керек эле. Ошондуктан мыйзам түрүндө бүт механизмдер көрсөтүлгөн, сан жана территория боюнча. 1-2 мисалы үчүн Ош область менен Ысык Көл областта дагы мындай суроолор болуп калган. Мен оюмча борбордук шайлоо комиссия бүт акимдер ошолордун баарын чогултуп, жалаң эле жеке өзүнүн чечимин чыгарган жок. Негизи ушул территориалдык рекомендация боюнча ушул округтар чечилген. Азыр эгерде чечиле турган жаңы башка бир талап менен, бир кызыкчылыктар менен жаңыдан каратылса ушул суроо, демек административдик ресурс кошулуп, давление ошондой басым жасалып, ошондуктан карап калышы мүмкүн. Ошондуктан уже шайлоого жеке мандаттуулар аттанып калды. Демек, округтарды бузушка эч мүмкүнчүлүк жок. Шайлоо ийгиликтүү өтөт.
потому что мы живем по-прежнему в условиях. Поприветствовать участников данного общественного диалога. Уроки. Одновременно они имеют важную помощь. Несомненно, Справедливые выборы. И всех вас, уважаемые участники, в частности в нашем, я думаю, что вам предстоит нелегкая работа, но все-таки... в заключение хочу заявить, что ОБСЕ готова